Сиздерге Москвадан кирди чыкты кызматын көрсөткөн тажрыйбалуу айдоочуларды сунуштайбыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшерип, барын бүтүрөбүз. Өзүбүз без пересадка алып келип чыгабыз. Толук маалыматты төмөнкү номерлер аркылуу Бакыт мырзадан алсаңыздар болот. 8964 655 35 90 8977 852 00 81 24 саат байланыштабыз. Ноокаттын тандыгы чыккан жолу жазда оңдолуп баштайт. Жапаров тапшырма берди. Президент Садыр Жапаров Баткен облустан болгон жумушчу сапарынын алкагында бир катар унаа жолдорду көрүп чыкты. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Жапаров Ноокат Кызылкыя жолунун абалы боюнча элдин арыздар түшкөнүн белгилеп, 2023 жылдын жаз айларында капиталдык оңдоону баштап, ошол эле жылдын күзүндө бүтүрүүгө тапшырма берген. Ошон менен катар ал Айдаркен Кадамжай унаа жолунун курулушунун жүрүшү менен да таанышкан. Анын узундугу 54 чакырым, учурда 48 чакырымында асфальт бетон төшөлүп бүткөнү айтылды. Аталган жол мындан 50 жыл мурун курулган. Буга чейин чуңкурларды оңдоо иштери гана жүргүзүлүп келген. Үстүздөгү жылдын июль айында оңдоо иштери башталган. Техника жана жумушчулар жетиштүү. Курулуш иштери техникалык регламенттин талаптарына ылайык жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. Мамлекет башчы Баткен районунун Карабак айылындагы жолдун бир бөлүгүн жана ички көчөлөрдүн тротуарларын таш менен төшөө боюнча пилоттук долбоорду көрүп чыккан. Президентке план боюнча 3 чакырым жолго эксперименталдык түрдө таш төшөлөрү тууралуу маалымат беришти. Учурда 100 метр таш брусчатка төшөлгөн. Бул ыкма жолдорду кадимкидей асфальттоодон арзан экени белгиленет. Маселен, 1 чакырым жолду таш брусчатка менен төшөө үчүн 6 миллион сом керектелет. Таш төшөлмөнүн бекемдиги жана сууга туруктуулугу да жогору деп жазылат пресс-релизде. Андан соң Жапаров пилоттук долбоор оң натыйжа берсе, мындай ыкманы айылдын ички жолдоруна киргизүү маселеси карала турганын белгилеген. Булак Спутник KG. Садыр Жапаровдун Баткенге болгон иш сапары аяктады. Президент Садыр Жапаровдун Баткен облусуна болгон жумушчу сапары аяктады. Бул тууралуу президенттин администрациясынан билдиришти. 24 декабрдагы сапардын алкагында мамлекет башчысы Баткен районунун чек арага жакын жайгашкан Аксай, Капчыгай, Миңөрүк жана Достук айылдарындагы турак жайлардын курулушунун жүрүшү менен таанышты. Анда Жапаров курулуш иштеринин сапаттуу жүргүзүлүшүнүн, үйлөргө ыңгайлуу жашоо үчүн зарыл шарттардын камсыздалышынын маанилүүлүгүн белгиледи. Ошондой эле өлкө башчысы жеринде жергиликтүү тургундар менен жолугушууларды өткөрүп, анда чек ара маселелерин чечүү чаралары тууралуу айтып, аларды кызыктырган башка суроолорго жооп берди. Мындан тышкары Жапаров майор Райымбеков атындагы Капчыгай жана Баткен районундагы Достук чек ара заставаларында болуп, имараттарды көрүп, аскер кызматкерлеринин кызмат өтөө шарттары менен таанышты. 25 декабрдагы сапардын алкагында Садыр Жапаров Баткен районунун Карабак айылынын тургундары менен жолугушуп, алар менен аймакты өнүктүрүү маселелерин талкуулады. Мындан башка ал айылдагы ички көчөлөрдүн тротуарлары бар жолдун бөлүгүнө таш төшөлмөсүн куруу боюнча пилоттук долбоордун ишке ашырылышы менен таанышты. Ошондой эле мамлекет башчысы Айдаркен Кадамжай унаа жолунун курулушунун жүрүшү менен таанышып, жарандардан дайыма арыз түшүп турган Ноокат Кызылкыя автожолун капиталдык реконструкциялоону баштоону тапшырды. Мындан тышкары Жапаров Кадамжай сурма комбинатына барып, ишмердүүлүгү менен таанышты. Булак Супер KG. Адам өмүрүн алган Ош темир жолундагы кырсык комиссия жеринде иштөөдө. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын башкы директору Азамат Сакиев башында турган комиссия Оштогу темир жол кырсыгын жеринде иликтөөдө. Бул тууралуу ишкананын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, учурда кире бериш жолду унаа кыймылын жандандыруу боюнча иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Авариялык талаа бригадасы уударылып кеткен цистерналарды алып чыгууда. Эске салсак, 2022 жылдын 21 декабрында саат 22:35 өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош темир жол станциясында жайгашкан өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү түштүк борборунун мунай базасынын кире бериш жолунда 3 вагон рейстен чыгып кеткен. Окуянын кесепетинен бир адам каза болуп, буга байланыштуу Кыргыз темир жолу ишканасы иликтөө жүргүзүү үчүн комиссия түзгөн. Булак Назар Ньюс KG. Тетисти шаарды каптаган ыштагы үлүшү 1%дан аз экени аныкталды.
Бишкек жептин от казандарын азыркы тапта газга өткөрүү мүмкүн эмес. Бул тууралуу Руслан Турганбаев Спутник Кыргызстан радиосуна маек куруп жатып билдирди. Анын айтымында учурда жепти газ тутандыруу үчүн гана колдонулат. Бишкек жептин трубасынын бийиктиги 180 метр, ал эми түтүн чыгаруучу трубаныкы 300 метр. Бул бийиктикте шамал жүрүп, түтүндү калаадан айдап чыгат. Ошол эле учурда Бишкек жепте зыяндуу заттарды бөлүп чыгарбаш үчүн атайын фильтрлер турат. Атайын жабдыктардын жардамы менен түтүн тазаланат. Жакында буунун айлана чөйрөнү коргоо программасынын Борбор каланы каптаган иш боюнча изилдөөсү чыкты. Ал жерде көрсөткүч нормадан 2-3 эсе жогору аймактар бар экени жазылган. Ошол изилдөөлөрдө калаадагы ышка Бишкек жебинин таасири дагы каралган. Жыйынтыгында жептин үлүшү 1%га жетпей турганы аныкталды. Ал эми жеке менчик турак жайлардын үлүшү 70%дан жогору, автоунаалардыкы 25%дын тегерегинде экени белгилүү болгон. Калган 5%дай таштанды жаккан жайларга тиешелүү. Буга чейин биз деле муну айтып келгенбиз. Бирок бул жолу көз карандысыз. Уюмдун изилдөөсү ушундай жыйынтык чыгарды. Ал эми Бишкек жептин от казандарын газга өткөрүү планы ишке аша элек. Анткени ал үчүн ири көлөмдөгү газ керек. Учурда газ тутандыруу үчүн гана иштетилип, саатына 5600 куб коротулат. Ал эми толук газга өткөрүү үчүн экономикалык, техникалык жактарын карап чыгуу керек, деди Турганбаев. Ошондой эле ал от казандарды газга өткөрүүгө мүмкүндүк жаралса, чоң жетишкендик болмоктугун кошумчалады. Булак Назар Ньюс KG. Талибан бейөкмөт уюмдардагы аялдардын ишке келишине тыюу салды. Афганстанда бейөкмөт уюмдарга аялдардын иштөөсүнө тыюу салуу буйругу берилди. Бул тууралуу Reuters агенттиги талиптердин экономика министрлигинин катына таянып жазды. Документте талиптердин исламдык дресс-кодун карманбаган үчүн бейөкмөт уюмдарда иштеген кыз-келиндерге кийинки эскертүүгө чейин жумушка келүүгө тыюу салынганы айтылат. Министрликтин өкүлү Абдул Рахман Хабиб бул кат Афганстанга гуманитардык жардам жөнөтүү программасы боюнча координациялык агенттикке кирген уюмдарга жөнөтүлгөнүн Reuters агенттигине билдирди. Акбар 80ден ашуун жергиликтүү жана эл аралык өкмөттүк эмес уюмдардын башын бириктирет. Бул агенттиктин мүчөсү эмес, бирок гуманитардык ишмердүүлүк үчүн Афганстандагы бейөкмөт уюмдар менен кызматташат. Гуманитардык кызматкерлер анда иштеген аялдардын Афганстандагы кыз-келиндерге жардам берүүдө ролу чоң экенин белгилешет. Буга чейин Афганстандын талиптер башкарган өкмөтү аялдардын университеттерде окуусуна тыюу салган. 20 декабрда чыккан буйрук дароо жана белгисиз мөөнөткө күчүнө кирген. Бул АКШ жана Британия бул чечимди катуу айыптады. Ага дейрек кыздар орто мектептерге баруу мүмкүнчүлүгүнөн айрылган. Былтыр жайында бийликке келери менен Талибан ашынган фундаменталисттик ыкмаларынан баш тартып, 20 жыл ичинде өзгөргөнүн көргөзүүгө далалаттанган. Байистүү саясат жүргүзүүгө убада берген. Булак Назар Ньюс KG.